Саламатсыңарбы достор? Мен азыр силерге жомок айтып беремин. Алданган карышкыр илгери капчыгайлардын арасында бир түлкү ийин куруп алат. Алда көп жыл жашайт. Бир күнү күн аябай суук болот. Түлкү тамак издеп ийинден чыгып кетет. Түлкү кетери менен ачка карышкыр ийинди көрүп ийинге жатып алат. Түлкү жолу болуп, курсакты кампайтып келсе, ийиндин алдында издер турат. Дароо ойлоно калды. Эгер карышкыр болсо мени соо койбойт, амал табайын, деди. Ийиним, барсыңбы, мен келдим, деди түлкү. Карышкыр жооп бербей тымып калат. Түлкү дагы чыйкылдады. Ийиним, барсыңбы? Ийиним, сен соо эмессиң. Келгенде жооп берчү элең. Ал кайраттан кайда кеткен? Деди түлкү. Карышкыр түлкү экенин билип, ау деп күркүрөп жооп берди. Түлкү карышкыр экенин билип, ошентип бая эле айтпайсыңбы, мен карго онап тазаланып келейин, деп шултоолоп жылт коет. Карышкыр эми тоем, деди. Келаткан мергенчилер ийинди көрүп, капкан салып, карышкырды кармап кетишет. Түлкү амал менен карышкырдан кутулуп кеткен экен.